акчаңды ала кел деди. А сен ден соолугум эмне себептен мен келген атканымды сураганы да жок. Акчаңды ала кел дейт. Сразу эле мен чалганда акчаңды ала кел деди. Ар бир кабинетке кирген сайын 500 сом, 250 сом ушундай эле. Кайсы кызга бердиңиз ошону? Мен китайца алган жокмун. Эчтеке түшүнүксүз бул биздин государственный, биз Кыргызстан боюнча онкология бирөө эле да. Анан биз кайка барышыбыз керек башка онкология жок болсун. Эженин кимге бердиңиз акчаны? Бияка берген, биякта бугуз жазып алган. Когда мы брали? Айтып атпайбы Мына брали и вот это мне написали ошо күнү кылганда 3900 сом прекрасно алышкан. И мына бул акча мамлекетке түшүш керек эле. Бирок через касса эмес. Касса пассасы жок эле. Жана временщик министр ушул акыбалды көргүлө силерчи. Бул адам калп айткан жок. Кабинет. Мына акчасын берип койбойсуздар. Выйдите из кабинета. Мен через касса төлөгөн жок. Бирок төлөдүм. Бирок менде частный больницадан ашып кетти бияка келген акчамчы уже. Эже только что была на приеме. Мы ей расписали лечение. Выйдите, мы с ней. Каждый келген аялдан 3900 сом алып. Сиз эмне кыласыз? Выйдите, сыйдите, эмне кыласыз? Я имею право. Бир күндө мен турганда эле бир кап айтпайын 30 аял жөн эле прижигание кылдырып кетет экен. 3900дөн 30 аялды көбөйтүп көр, 117 000 сом. Еще приемго 250 сомдон алганда 10 000 сом. Бир күндө 127 000 сом. 47 000 сурачак менде. Операцияга кайсы жакка сурап атат? Гинекология. Кассанын өзүнүн процедурасы бар, кайсы жерде болуш керек. Сиз бул жерден акча алып, пациент менен андай кылбашыңыз керек. Ооба, кылбашым керек. Мына эже акчаны алат экен. Эмне кыласыздар эми? Бул кассага түшүрбөй ким бул? Кассадан чоң апасынын төрөбү бул жер. Жок дейт. Эми зайын жасаңыз, биз тештирип көрөлү. Зайлен жасап тештирип урматтуу Бермет Барктабасова, сиз мага асылып эле жабалактап жаагыңар тынбай атат да. Мына факты мына жерде турат. Силер адамдардын ден соолугун ойлобойсуңарбы? Мына факты бул жерде айтып атат. Жаран акча 3900 сом төлөптүр. Ал кассага түшпөй атат. Силер эмне шериктештиңер ошол акчаларга? Зайырбекова Назик сиздерге ким болот? Зайырбекова Назик менин жээндеримин келинчеги болот. Ошондо сиздин эжеңиздин келиниби же эжемдин келини? Эжеңиздин келини. Бүгүн эмне кызматта иштейт буякта? Врач. Султангазиев Сергекчи? Султангазиев Сергек ядерная медицинада иштейт. Тоже я его принимала көп жылдан бери. Сиздин неңиз бул? Бул жээндерим болот. Бейшенова. Канча сом турат сиздерден? Харатору здоровье аял экен 40 000 сом сурады. Сиз ошого так жооп алгыңыз келип атат. Эмне үчүн кымбат, эмне негиздемеге таянып, ал онкологиялык оорулууларга бааны ким койгон чалыктып? Атайын специализированный учреждениянын катары. Оор турмушта жашаган адам бул онкологияга келбеш керек экен. Келсе, акчасы менен келиш керек экен, болбосо өлүш керек экен да. Сиз карап койбойсузбу эже? Сиз директор турбайсызбы? Мына директор өзүнүн мекемесиндеги акыбалды көргүсү келбей бул жака шылтап эшик келип алды. Эми кечирип коюңуздар, урматтуу көрөрмандар, бул сөз үчүн тиги временщик министр өзүнө жараша мындай өзүнүн тонунда, өзүнүн аң сезимине жараша жооп бербесек ал түшүнчүдөйбүз. Ошол временщик министр ушул акыбалды эми кантип жөнгө салат?